Экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу маселесин караш үчүн түзүлгөн атайы убактылуу депутаттык комиссия ага коюлган 6 айыпты тизмектеди. Ички иштер министрлигинин иликтөө кызматынын башкармалыгынын орун басары Мырзалы Жумабаев Батукаевдин ишине байланыштуу Атамбаевдин аты аталып жатканын билдирди. Тергөө учурунда бизде мурунку өкмөттөн вице-премьер-министр Шамиль Атаханов боюнча биз текшерүүлөр жүргүзүп туруп ал өзүнүн сурак протоколунда көрсөткөн атат. Ошо бошотууга Атамбаевдин катышы бар тапшырма берилген деп. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин иликтөө башкармалыгынын орун басары Сагынбек Самидин уулу экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупциялык иштерге байланышы бар жогу тергелип жатканын айтты. Biz geçe aytып кеткендей, урматтуу Каныбек Капашевич, комиссиянын мүчөлөрү geçe aytып кеткендей, модернизация тергелип жатканда экс-президенттин тиешеси бар деген тууралуу материалдар бөлүнүп чыгып, РППга катталып, башкы прокуратурага иликтөөнү уюштуруу үчүн жөнөтүлгөн. Бул факт катталган бар. Чакырылгандардан финансовый чалгындоо кызматы жооп береби? В рамках расследования уголовного дела по реконструкции ТЭЦ города Бишкек службой финансовой разведки был проведен анализ финансовой информации, результаты которого были направлены в Государственный комитет национальной безопасности. Айрым кызматчылардын Дастан акционерлик коомунун жана мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын көмөгү менен Атамбаев бүгүнкү күндө Аламидин районунун Кой Таш айылында куруп алган үйдө мыйзамсыз ээлик кылып, жер участогу менен кошо пайдаланууда. Бул боюнча сиздерде кандай маалымат бар? Каныбек Капашевич, жана айткандай эле ошо Генеральный прокуратура тарабынан иликтенип жатыптыр. Бул факт дагы ижин реестрге киргизилген экен. 2017 жылкы декларация Пархатиден 54 миллион сомго жерди саткандыгы ал декларацияда катталган эмеспи? Бизде ГКМБда бул реестрге катталган эмес, ошо башкы прокуратура тарабынан катталып, иликтөө жүрүп жатыптыр. Башкы прокуратура маалымат берет деп ойлойбуз. Арыздар берилип, соттор баштала электе Фарид Ниязов КТРКнын ойордо деген месине чыгып берүүсүнө ошол жерден да айткан, булар жалаачы, булар эч кандай фактын текшербей атат, жазып атат деп. Бирок ал жерде эч кандай факт бузулган эмес. Бир дагы мына 5 иш боюнча бир дагы жерде анын намысына тие тургандай, же бир нерсени бурмалагандай бир дагы факт болгон эмес. Бардык 5 иш боюнча биз материалдын баарын Нижний Новгород дегенде университет бар, ошол жерде чоң бир Россиялык эме бар, тиги борбор. Убакытпы? Азыр мен бүтүгөн анда. Ошол жерге жибергенбиз, анткени макаланын баары орусча болчу да. Ага карабай алар жооп жиберген, бул макалалардын ичинде эч кимге, эч кимдин намысына эч ким тийген жок деп. Ага карабай соттоп салып атышат да. Андан тышкары депутаттык комиссиянын жыйынында Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен соттолуп чыккан саясатчылар билдирүү жасашты. Атамбаевдин тушундагы репрессия бул 1937-38 жылдагы саясий репрессиядан айырмасы жок. Болгону бир гана айырмасы бар. Азыр өлүм жазасы болбой калды. Эгер өлүм жазасы болгондо Атамбаев баарыбызды аттырып салып, колун шылап отурмак, мен эчтеке билбейм, муну прокурорлор кылыптыр, муну соттор кылыптыр, мен кайдан билейин деп, так. Алмаз Шаршенович бийликтин бар депутаттардын өзүнө каратты. Кантип? Кайсыл партия депутаттыкка келет, муну өзү чечти. Ошонун ичинен кайсылар депутат болуп келет, ошолорго чейин тизмесин Илмиян экөө чечти. Мен муну абдан жакшы билем, себеби ал киши менен сүйлөшүп аткан маалда ушуну өз оозу менен айткан. Кошумчалай кетсек, эми бул маселе парламенттин жалпы жыйынына чыгарылып, 60 добуш алса прокуратурага жөнөтүлөт. Ал эми прокурор өз пикири менен кайра депутаттарга кайтарат. Эгерде 80 депутат макулдугун бере турган болсо, кол тийбестик алына турганы айтылды.